Сіздер машина кейч каналын көріп жатасыздар. Мына эми кезектағы Nexia жана Lanos автоунааларына келип алды. Бүгін 5 июль 2020 жыл аптагүнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө биздин каналга жазылыңыздар демекчимин. Коңгурочону да басып коюңуздар жанындагы баскычта. Мо Nexia 2ден баштай берели анда. Туманниктер бар, мына широкий. Объему 1.6 экен, гидравлика бар. Машина зор машина. Күзгүлөрүндө да повторитель поворота. 2012 жылы чыгарылган, объему 1.6. Эсин байланыш номери 550 17 57 17. Полный электропакет. Кондиционер жок экен, а? Bilmadim aka, ma'lum sizga ma'lumotni ko'rsam olib qo'ying. Bası 230 ming so'm deb atadi. Zavodskoy ekan, bu germetikalar. Chirigi yo'q aka. Bunda germetikteri zavodskoy deydi, chirigi yo'q deydi. Dostlar, gün ысык аябай 35 градусқа чейин көтөрүлөт деген маалыматтар бар эле. Ошо байланыштуу көпчүлүгү деле мындай караганда автоунааларында отурбай эле айдоочулар көлөкөлө отурушат. Сатуучулар дегеним. О, Nexia 2 кайрылып берели. Буда широкий туманниктерде. Кара түштүү болгон үчүн жанында эле ысык болуп кетип атат. 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 200 миң сом. Эсин байланыш номери 706 75 04 44. Гидравлика барбы? Жок экен, а? Бардыгы тең жөнөкөй комплектацияда. Lanos 1, Корея. 1997 жылы чыгарылган, объему 1.5. Эсин байланыш номери. Баасы 110 миң сом. Nexia 1. Дөңгөлөктүн мындай кышкы протекторлары жакшы экен. 2004 жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы жазылып турат 100 миң сом. Эсин байланыш номерлери. Кондиционер бар, гидравлика барбы же жокпу? Гидравлика жок. Навороттордон бир кондиционер бар экен. Nexia 1, туманниктер бар. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 160 миң сом. Эсин байланыш номери 779 70 07 75. Комплектациясына бул да жөнөкөй эле комплектация экен. Nexia 2 Россия транзит номеринде 2012 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 170 миң сом. Эсин байланыш номери 779 59 19 21. Газдагы барбы? Так. Жөнөкөй эле комплектацияда экен машина. Lanos 2001 жылы чыгарылган, объему 1.3. Эсин байланыш номери 222 09 58 67. Коробка механика. Lanos 1. Баасы 120 миң сом. Так, машина жабуу экен, азыр бес ачып берди. Жөнөкөй эле комплектация экен, а? Гидравлика бар болобу? Жок, а? Nexia 2 Россиянын номеринде 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5. Газ бензин
Ээсинин байланыш номери. Баасы 140 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Так, комплектациясын көрүп коелу. Кондиционер жок, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Nexia 2. Эки миң 12 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 200 миң сом. Кондиционер бар экен, айнектери жөнөкөйлүү көтөрүлүп түшүрүлөт. Машина силерденби? Канча деп атасың? 170 миң сом. Кеми бар дейт. Широкий туманниктерде кондиционер бар, но кондиционердин компрессору гидравликада бар экен. Бул гидравликанын бачогу, гидроусилитель руля деп коет. Күчөткүчтүн кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. 1.5тен көрө 1.6лар моторун тартышы жакшы болот. Бирок ремен үзүлсө, клапан ийилип кетет. ГРМ үзүлсө. 2012 жылы чыгарылган, объему 1.6 дедик. Ээсинин байланыш номери. Машинанын комплектациясы кондиционер, гидравлика, бирок айнек көтөргүчтөрү жөнөкөйлүү. Кендай. Баасы канча дедиң эле? 170 миң кеми бар, сурады. Nexia 2. Кондиционер бар, гидравлика бар, 1.5 объем. 2009 жылы чыгарылган, газ бензинде. Электропакет, баасы 200 миң сом. Lanos 2, Корея экенден да, Корея. Жылы 2000 бе. Объему 1.3 дедиңби? 1.3. Коробка механика, баасы канча болуп атат? 150 миң сом. Ээсинин байланыш номери? 774 43 63 53. Кондиционер бар, гидравлика болот. Мындай кожа-заменитель чехол кадалыптыр. Артка жагынан көрүнүшү. Nexia 2. Мотор жөнөкөй экен. Гидравлика жок, кондиционер жок. 2013 жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номерлери мына. Эгер не болсаңар, паузага басып, шашылбай жакшы терип болсаңар болот. Эч чыгымы жок дейт, бензин гана куюп, машинаны айдаш керек дейт ээси. Баасы канча? 200 миң сом. Lanos 2, Украина. Гидро күчөткүч рулдуку бар, бачок турат. 2006 жылы чыгарылган, объему 1.5. Газ, бензин, газ жабдыгы дагы бар экен. Ээсинин байланыш номерин бирөөсүн айтып коем: 551 88 98 96. Арка жагынан көрүнүштү, багажнигинде ачып коюптур. Кондиционер жок. Айнектери дагы механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт. Баасы 130 миң сом, Nexia 2. Эки миң 10, объему 1.6. Ээсинин байланыш номери. Айнектери жөнөкөйлүү көтөрүлүп түшүрүлөт.
Лошадиный руль екен, а? Кондиционер жоқ. Гидравлика бар ма? Гидравлика жоқ. Жөнөкөй комплектация екен да? Басы 230 000 сомды атат. Nexia 1, туманник бар. Гидравлика бар. Кондиционер жоқ екен, а? Бар ба? 2004 жылы шығарылған есін байланыш номері. Бұл жақта кондиционерлердің патрубкасын көрбей ата, мұнанда сіздерді байқап қойғыла. Бұл жақта бар екен кондиционердің датчигі. Электропакет. Басы 140 000 бе? 140 000 сомды отады.